археологдор изилдеп макетин түзүп чыккан. Модели ушундай болгон Бул археологиялык изилдөөгө караганда 7-9 кылымдын ортосунда таандык деп табышкан. Сырт аянты 7,5 гектар, ичи 4,5 гектар. Ошондо могу дубал 3 гектар жерде ээлеп турат. Дубалдын бийиктиги азыркы абал эң бийик жери 6 метр. Мурунку абал изилдөөгө караганда бардык тарабы 12 метр болгон. Калыңдыгы түбү 9, эң жогору жагы 4 метр. 9 Момундай мунаралар болгондо ар биринде бирден сакчы, жаачылар, мергенчилер кайтарып турган. Мунун ичи резиденция болгон деген чечимге келген археологдор. Себеби 80 жылдары Россиядан бери археологдор келип, биздин жергиликтүү археологдор менен биргелешип, искателдин көмөгү менен берчемдүү жерлерди раскопка кылганда, мунун ичинен жана Баймановторго таандык алтын күмүштөн жасалган баалуу буюмдар табылып, анан ошондуктан ошондой чечимге келишкен. Бирок чептин илгерки максаты эмнеге салган? Өздөрүнүн тукумун сакташ үчүн салган. Себеби жаш балдар, аялдар, кара-картаңдар өзүн өзү найза кылычтан коргой албайт да. Ошондуктан аларды согуш чыкканда требова болгон. Мунун ичине бекитип каткандагы эркектер сыртта согушуп жүргөн. Бул айланасында Атбаш деген байыркы шаар болгон, Коргондун айланасында. Аны Моореки жактын сырыктары далилдеп турат. Моореки тегерегimiz карточка эгин айдагап чыгат да бүт мындай миңдеп чыгат, өтө көп. Бул калкчы жайгашкан белгиси. Анан Моореки кара суу. Өтө терең көл. Канава. Ров. Бирок ичиндегилер бул суудан ичпестен башка жакта булактын көзүнө туташтырып, жердин алды менен таза суу киргизип, водопровод. Ошол сууну ичип жашаган. Ал суу курлары 1982-жылы Могошо оргон түштүк-чыгыш тарабына, сыртынан музейдин күнбатыш тарабына. Экскаватор айыл чарба жумушун жасап, аңгасып атып, капысынан жанагы түзүктөр табылып калган. Алар момундай болгон. Момундай размердеги топкотулар тереңдиги 1,5 метр жерден табылган. Мындай водоканализация жана токмокто буранандыкын көрдүңөр беле? Алардыкы мындан узунураак, экөө бириккен дейт. Бирок бул 100-лүк диаметр, ал 50-лүк. Себеби токмоктун жанындагы чеп 1-2 гектарга чыкпаган жер. Кичинекей. Населенияга жараша кылган да. А жана өзгөрдүн буранасын, андан ичке. Андан ичке. А көлдө бирөө табылган, мындан жоо 120. Мен азыр көргөзөм. Населенияга жараша кылганда 10 чакты жерден табылган. Мен таппадымбы өзүм ичинен мондайды. Каякта келе? Көлдөн. Көлдө көп. Азыр көргөзөм азыр. Көлдө даже септик табылган. Септик менен кайра суусу кайра эме жаман сууту эме цивилизация көбүрөөк жетишкен да көлдө. Карабайсың. Ошол кезде цивилизация жетишкен. Могу эмне тем Алда ошол илгери темир, айнек деди, айнек сыныктарын көрдүңбү? Айнеги? Айнек, алтын, күмүш, борозо, жес баары иштеткен да. Могу кушун чогулуптур, Мен сыныгы раскопка. Почти что 90% чогулуптур да. А Моореки буштагылар, моулар